Аида Искендерова аттуу Facebook колдонуучусу кызы кызамык менен ооруп республикалык жугуштуу оорулар клиникасына жаткырылганын жазды. Аиданын айтымында вирус күчөп кетип, пневмонияга алып келген. Ал палатада жалаң эмделбеген балдар жатканын, кызы да эмдөөдөн өткөн эместигин белгилеп, ата-энелерди эмдөөдөн баш тартпоого чакырды. Биз бүгүн кызамык оорусу жана ага каршы эмдөөдөн өтүү эмне үчүн маанилүү экенин айтып беребиз. Кыргызстанда кызамык жуктуруп алгандардын саны күн санап өсүүдө. 2023 жылдын башынан бери аталган илдетти жуктуруп алгандардын саны 5532-ге жетти. Вирус жашы 1-ге жете элек жана 10 жашка чейинки балдар арасында күч алып жатат. Инфекцияны жуктургандардын дээрлик 90% кызамыкка каршы эмдөөдөн өтпөгөндөр. Айрымдары жаш курагынан улам, ички миграциянын айынан же медициналык көрсөтмөлөрдөн улам эмделбей калган. Бирок вирус жуктуруп алган балдардын басымдуу бөлүгүн ата-энеси эмдетүүдөн баш тарткандар түзөт. Бул статистиканы Саламаттыкты сактоо министрлиги келтирди. Кызамык бул өтө жугуштуу корч вирустук оору. Ал ооруган адам дем алганда, жөтөлгөндө же чүчкүргөндө аба аркылуу жугат жана оңой жайылат. Инфекция катуу ооруга ал тургай өлүмгө алып келиши ыктымал. Адатта оорунун белгилери вируска кабылгандан 10-14 күндөн кийин пайда боло баштайт. Кызамыктын эң көрүнүктүү симптому бул эсиркектер. Ал эми алгачкы белгилеринде адам жөтөлүп, көздөрү кызарып, денесинде майда ак тактар пайда болушу мүмкүн. Кийин ал ак тактар эсиркектерге айланат. Керектүү медициналык жардам көрсөтүлбөй, оору өрчүп кеткен учурда көздүн көрбөй калышы, кулак оорулары, дем алуудагы көйгөйлөр, мээнин шишүүсү сыяктуу көйгөйлөр пайда болот. Ал тургай өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ооруну иммундук системасы алсыз жаш балдар жана 30 жаштан ашкан адамдар оор өткөрүшөт. Кызамыкты алдын алуунун же жуктуруп алганда ооруну жеңил өткөрүүнүн натыйжалуу жана жалгыз жолу бул эмдөөдөн өтүү. Вакцина организмге вирус менен күрөшүүгө жардам берет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык 2000-2021 жылдар аралыгында кызамыкка каршы эмдөө 56 миллион адамды өлүмдөн сактап калган. Кызамык оорусуна көбүнчө жаш балдар чалдыгат. Ал эми соңку жылдары ата-энелер балдарын эмдөөдөн өткөрүүдөн баш тарткан учурлар көп катталып жатат. ЮНИСЕФ уюму бул тенденцияны абдан коркунучтуу деп эсептейт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму мындай тенденцияны вакцина жөнүндө тараган дезинформациялар менен байланыштырат. Алардын сап башында кызамыкка каршы вакцина аутизмге түрткү бериши мүмкүн деген маалымат турат. 1998 жылы The Lancet журналына эч кандай илимий далили жок КПК вакцинасы менен аутизмдин ортосундагы байланышты тастыктаган жасалма изилдөө макала жарыяланган. Бул макала чыккандан кийин калкка туура эмес маалымат жетип, эмдөөнүн деңгээли калкты коргоо үчүн зарыл болгон деңгээлден бир кыйла төмөндөп, кызамык оорусунун кайра башталышына алып келген. 2010 жылы гана Британиянын башкы медициналык кеңеши изилдөөнүн автору туура эмес, жалган иш кылган деп чечим чыгарган. The Lancet макаланы расмий түрдө артка кайтарып, анын авторуна медициналык практикага тыюу салынган. Бирок бул теория өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө дагы деле популярдуу. Ал тургай Кыргызстандагы ата-энелердин айрымдары эмдөөдөн баш тартуусунун себебин дал ушул теорияга байланыштырышат. Ооругандардын көбү вакцина алгандар экен. Бул аргументти иммунизациядан баш тарткандар көп колдонушат. Бирок дүйнөлүк статистикалар көрсөткөндөй, эмделбегендердин арасында түрдүү вирустарды жуктургандар эмдөөдөн өткөндөргө караганда көп. Чындыгында эч бир вакцина адамды 100% коргой албайт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эмдөөдөн өтүү оорудан болжол менен 85-95% коргоорун айтат. Кызамык үчүн атайын дарылоо жок. Медициналык жардам ооруну жеңилдетүүгө жана вирустун күчөп кетишин алдын алууга гана багытталган. Бирок алар дагы дайыма эффективдүү боло бербейт. Оорунун күчөп кетүү коркунучу эмделбеген балдарда жана кош бойлуу аялдарда жогору. Вирустун айынан каза болгондордун көпчүлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенин статистика көрсөтөт. Кыргызстандагы профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына ылайык, кызылча, эпидемиялык паротит жана кызамыкка каршы биринчи эмдөө бала 1 жашка чыкканда жүргүзүлөт. Ал эми 6 жашында пландуу ревакцинация жүргүзүлөт.